книгабызды ала албай атабыз. Бир жагынан болсо биз болсо статус ала албай атабыз. Эки райондогу үлүш жер алуу, дача участоктарын жана айдоо аянттарына курулуп кеткен турак жайларды мыйзамдаштыруу маселесине адистер жеринен жооп берди. Ушул жумада жооп чыгат, ошого жараша иш жүргүзүлөт. Бирок уксаңыздар, бирок кызыл китеп ала аласыздар. 28 миллион бөлүнүп, жолубуз Чампалала чыгып, Ашмалтай чыгып, азыр жатат. Агордо конушунун тургуну курулушу башталган жол аягына чыкпай жатканын айтып нааразы. Айтымында көзөмөл жок, ортодо жашоочулар кыйналып жатат. Жолду асфальтка, подасфальт дайындашкан былтыр, анан кийин баягы жаандан жана өздөрү туура айтып атат. Лотоктор кээ бирде түшүп кеткен экен, ошолордун баарын кайра восстановление кылышат. Асфальт өзү тез болот, асфальтты билген кишилер билсе. Мен ойлойм, ушу бир айдын ичинде Кудай буйрса бүтөт, эгер погода ачык болсо эле. Сокулук районунда ички миграцияга байланыштуу калк жыш жайгашкан. Бала бакча, мектепке балдар батпайт. Медициналык тейлөө жагынан да аксап жаткан айылдар бар. Буга чейин көйгөйлөр көтөрүлгөнү менен жыйынтык чыкпай келген. Элдер ооруп калганда скорыйды чакырып, ушу бизге проблема болуп атат да. Ошондуктан биз бүгүн ушуну талап кылып атабыз губернатордон. Скорыйды чечип бериңиз. Нижний зонага бир скорый керек экен. Президенттин тапшырмасы менен ишке ашып жаткан облус жетекчилеринин жергиликтүү калк менен жолугушуусуна мамлекет башчысынын, администрациясынын өкүлдөрү да катышты. Бүгүнкү жолугушуу бийлик менен карапайым элдин ортосундагы баарлашууну, диалогту тереңдетүү. Мына бүгүн да көрдүк, ачык айрым мүнөздө өттү. Эл болгон дежур суроолор болгон жок, болгон көйгөйүн айтты. Демек, эл өзүнүн ичиндеги бугун чыгарып алды. Трансформация маселелери, жана дачаларда жашагандардын прописка маселелери, андан башка ушул мектептердин баягы сыйымдуулугу боюнча загруженность болуп атат, перезаполненность мектептердин ошол маселелер көтөрүлүп атат. Кошумча мектеп куруу, бала бакча куруу жана башка жанагы ошол жергиликтүү инфраструктура маселелери көтөрүлдү. Шаар четиндеги дача маселеси да тургундарды бир топ түйшүккө салды. У нас проживает более 350 семей. Мен дачада турам. 350ден ашык бүтүн барбыз. Биз каттоого тура албай көп кыйынчылыктарга кабылып жатабыз. Медициналык кароодон өтө албайбыз. Шайлоого катыша албайбыз. Мен жерлерди мыйзамдаштырып берсеңер деп кайрылдым. Миңдеген үй бүлөнүн жүрөгүнө үйгөн маселеге жакында чекит коюлары айтылды. Уланбек Тыйканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.